Соода мутлак болот, муаккат болбойт. Вактылуу соода болбойт. Мына нерсени сага мен 1 айга саттым, 10 жылга саттым, 2 жылга саттым десем, соода болбойт. Саттыңбы? Саткандан кийин ал мутлак болот, ошонун мүлкү болот. Соодада вакыт жок. Муаккат соода деген жок, вактылуу соода жок. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн соода мунаны буюн мен 10 жылга саттым деген соода болбойт. Албетте уламалар айтат, бир сүрөтү бар. Адам өмүрү анчалык жашаш мүмкүн болбогон, өтө узун мөөнөт койгон болсо, анда соода боло берет. Мисалы айтты, мына нерсени китепти сага 200 жылга саттым деди. Адатта 200 жылга чейин эч ким жашабайт. Туурабы? Бул деген сөзү биз эмне түшүнөбүз? Түбөлүккө сат деп түшүнөбүз. Анда эске алынбайт дагы, бул түбөлүк ошондук болуп калды деген маселе чыгат дагы, бай боло берет. Бирок 10 күнгө, 1 айга, 1 жылга, 10 жылга, 15 жылга саттым, кийин кайтарып алам десе, соода болбойт. Бай болбойт. Байда мутлак болуш керек. Вакыт белгиленбеш керек. Вакыт белгиленген соода ал соода эмес. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн байдын дагы бир эрежеси мутлак болуш керек. Ага вакыт белгиленген болбойт. Илла кээ бир сүрөттөрү вакыт канча болсо, өтө узун мөөнөт, ан учурда адам баласы жашашы мүмкүн эмес. Анда ал байды түбөлүк бай деп түшүнөбүз дагы, бай дурус боло берет.